Эч ким жашай албай тургандай жерди гүлдөтүп, Финляндия деген сабаттуу элдин өлкөсү билим деген фундаменттин үстүнө курулду. Фин өлкөсүндө өрнөктүү тазалык орун алган, коомдук жайларда түкүрүшпөгөн, чылым чегишпеген, катуу үн менен сүйлөбөгөн калктын катмары жашайт. Дүйнөлүк изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Финляндия өлкөсү билим берүү тармагы эң өнүккөн коррупциянын деңгээли төмөн мамлекеттердин баш сабында турат. Өзгөчө эмгекчил, изденгич калк мындай жетишкендикке китеп окуу, илим алуу жана агартуу тармагына ополтодо из калтырган өз чыгандарынын эмгеги менен жетишти. Ал каармандар Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» деген китебинде дүйнө элине үлгү болуп жазылышты. Жаап жашыруунун кажети жок. Анткени адамдар китеп окуунун ордуна башка нерсени алдыга коюп алгандагыдай абал. Бирок бул нерсени биз ушундай эле абал дайыма жашай берет деп пессимизмге кирбей, келечекте элибиз өзгөчө китеп сүйгөн эл боло алат деген ишеним менен баратабыз. Балким ал жылдарды, ал кылымды биз көрбөстүрбүз, бирок биздин муун абдан китепке болот. Себеби дал ушул китепти кагаздарга көбөйтүп чыгарып алып, ар бир аскерге, ар бир адамга тараткан элдер ыктыяры менен деп жазылганда, бул 110 жыл мурда азыркы эң өнүккөн дүйнөдөгү алдыңкы мамлекет болгон, бактылуулук рейтинги боюнча биринчи орунга чыккан өлкөнүн дагы тарыхындагы так далилдер. Биздин өлкөбүз дагы дал ошондой болуп дүйнөдө мыкты орунга чыгыш үчүн сөзсүз ушул сыяктуу китептерди ар бир адам окуп чыгыш керек. Китептин каармандары атак же акы үчүн эмес, ак тилинен Финляндиянын жаркын келечеги үчүн мээнет кылышкан. Алар армияны кантип оңдошту, элдин жашоо жагдайын кантип жакшыртты, маданий деңгээлди кандай жолдор менен көтөрө алышты, бүгүнкү деңгээлге кандай жол менен жетишти деген суроолорго жоопту китеп ачык көрсөткөн. Көп адам бала багайын, үй салайын, аны үйрөнөйүн, муну үйрөнөйүн деп эле мындай кыска максаттарды коет экен. Көрсө, бул дүйнөнүн максаты бул дүйнөнүн ичинде эле ойлонулбаш керек экен. Биз инсан катары эки дүйнөнүн үстүндө ойлоно алышыбыз керек экен. Ошондо мындан кийинки келүүчү кылымдардагы жашоонун образын көз алдыбызга тартып жашасак, демек муунга ошондой үлгү болот экенбиз дегенди үйрөнө алдык. Кимде ким өлкөнүн өнүгүшүнө же үй бүлөсүнүн гүлдөп өнүгүүсүн кааласа, колунда ушул китеп. Көкүрөгүндө китептеги каармандардын ой толгоосу, жашоосунда алардын аракети болсо, албетте биздин Кыргызстанда максаттуу жашоосу, окурман калкыбар өнүккөн өлкөгө айланат дейт китептин окурмандары. Биз ар дайым Европанын өнүккөн мамлекеттерди карап суктанабыз да. Анан ошолордун бүгүнкү жашоосуна биз эмне үчүн жетпей калдык, эмне үчүн биздин азыркы жашообуз оор деп туруп кээде өзүбүзгө даттанабыз. Анан эми ошол нерсени өзүбүздүн мамлекетибизде жасаш үчүн, ошондой деңгээлде жашаш үчүн мына ушундай китептерди окуш керек да. Ар бир биздин мекендешибиздин аң сезими өзгөрүш керек. Ал кантип өзгөрөт? Ошол өнүккөн мамлекеттердин тарыхын, ошолордун жолун үйрөнүү менен. Мына бул жерде 100 жыл мурдагы Финляндия өлкөсүнүн өнүгүү тарыхы кеп болот да. Биз ошон үчүн бул китепти окусак, бул жерден ар бир инсан, ар бир жаран өзүн табат. Эмне кылышым керек? Баягы мен өзгөрбөсөм деле, мамлекетте башкалар жасасын, мен болсо ушинтип эле жашай берейин дегендей түшүнүк менен жүргөн биздин көпчүлүк адамдарыбыз бул жерден өзүн табат. Ошол эле биздин бүгүнкү абалыбыз ошо Финляндияда 100 жыл мурда жашалган экен да. Бүгүнкү күндө алар кандай деңгээлге чыкты? Ошо илим билим багытында дүйнөдө биринчи орунга чыгып атат. Биз эмне үчүн чыга албайбыз? Мейли бүгүн биздин коом азыр саналуу жылдар кыйналышыбыз ыктымал. Бирок биз бүгүн баштабасак өнүгүүнү, Финляндиядай болуп, Синелмандай болуп биздин агартуучулар иш аракет жасабаса, биз дагы 200 жыл жүрүшүбүз мүмкүн да. Китеп мындан 90 жыл мурда басылып, бир канча тилдерге которулган. Болгар тилинде 14, түрк тилинде 16 жолу жарыкка чыккан. Биз бул китепти мындан 10 жыл мурда өзүбүз англис тилинде, түрк тилинде, анан орус тилинде окуп чыкканбыз. Кайсыл тилдерде кандай жазылды экен деп окуп чыгып, анан аны досторубузга айтып бергенбиз. Айтып бергенден ал досторубуз дагы башкаларга айтып берип жүрүп, анан баарына жагып, жана китеп жөнүндө айтып бере берчи дегенден баардыгын айтып жиберүү мүмкүн эмес экен. Ошондо биз аны кыргыз тилине которуп туруп, анан тарат берип коелучу деп, ошол 4 котормочу биригип котордук дагы.
анан аны 4000 нуска менен чыгарып акысыз таратып жибердик элдерге. Анан алар окуй баштагандан кийин бул элге, мекенге, үй бүлөгө, жеке өзүбүзгө пайдалуу китеп экен деп андан ары уланып келип, мына азыр 8-чи басылышы жарык көрдү. Окурман бул китептен кантип жашаганды үйрөнүүнү билет. Окурман бул китептен адам башын мойнуна жүк кылып жүрө бербей, башкача жашаш керек экен дегенин үйрөнөт. Анан өзүбүз үчүн эмес, өзгөлөр үчүн кантип пайда келтирсек экен деп ойлонот. Биз жашабай калган кезде бизди жашата турган кандай иштерди жасап калсак болот экен, ага кантип үлгүрөбүз дегенди үйрөнөт. Жашоону оңдоону качан баштайсыңар? Силер, эй мырзалар жана айымдар, жашоого карызыңарды качан төлөйсүңөр? Суук жашоону ысытуу үчүн меш, караңгылыкты жарыкка айлантуу үчүн чырак болууга деген сыяктуу чакырыктар китептин ар бир бетинде окурманга эскертилет. Демек, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби сиздин да өнүгүп өсүүңүзгө даңгыр жолду ачып бере алат.